Assalamu alaikum. Машина кейс каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Ушул видеодо мына байкап турганыңыздардай малолитражкаларды көрөсүздөр. Бул да Honda Jazz, Hyundai Getz, Toyota Corolla, Chevrolet Spark, Kia Morning жана башка ошого окшогон унааларды көрүп кетесиңер. Жана кошумча Deo Lacetti да сөз түрдө көрөсүздөр. Видеонун жарымынан башталып алар чыгып баштайт. Бүгүн 21 ноябрь 2021 жыл. Ош шаарында Жапалагуна базарындабыз. Мо Hyundai Getz'тен баштайлы. Рестайлинг 2008 кыймылдаткычтын көлөмү 1.4, коробка механика. Баасын канча деп атасыңар? 390 миң. 4 айнектен электро көтөргүчтө, кондиционер печка, партрониктер 4 бар экен. Могу жерде да бир Hyundai Getz рестайлинг, мында да туманиктер бар. Дөңгөлөктөр ушундай куюлган дистерде. 2006 кыймылдаткычтын көлөмү 1.4. Эсин байланыш номери 553 53 06 06, коробка механика. Баасын канча деп атасыңар? 340 миң. 4 айнектен электро көтөргүчтө, электро күзгүлөр, кондиционер печка, подогрев барбы? Бар экен, а? Максималдуу комплектацияда уна 340 миң дедиңерби? Мындай багажник дагы бар. Так, могу жерде лимонго окшоп саргайып турган Honda Jazz көрсөтөйүн. Жаба бамперлеринде туманиктер бар, заводской өзүнүн. Дөңгөлөктөр ушундай куйган дистерде. 2008 кыймылдаткычтын көлөмү 1.4, коробка механика. Баасын канча деп атасыңар? 570 миң сом. Комплектациясын көрүп коелук. Климат контроль, мультируль. Так, 4 айнектерди, чындап эле. Максималдуу комплектацияда экен. 4 айнектен электро көтөргүчтө, электро күзгүлөр. Дагы бар экен. Баасын канча деди эле? 570 миң сом. Жакшы эле. Неме болду? Топтеле машина? Honda Jazz. Рестайлинг стоптор. Төрт дөңгөлөк тең жайкы, протекторлары жакшы. 2003 кыймылдаткычтын көлөмү 1.4. Коробка механика. Механика экен. Төрт коопсуздук жаздыгы, айдоочу жана алдыңкы жүргүнчүдөн чыгарат. Мына капталдында да, эшикте дагы ошол коопсуздук жазыктары болот. 500 миң сом айтылышпас. Да бир Honda Jazz. Туманиктер бар, жаба бамперинде. 2008 кыймылдаткычтын көлөмү 1.4, коробка вариатор. Салам алейкум. Баасы канча болуп атат экен? 630 миң. Так, максималдуу комплектацияда экен бул да уна. Мультируль, климатта күзгүлөрүн жыйлуу функциясы дагы бар экен. Жакшы. 630 миң сом баасы. Deo Kalos седан 2003, коробка автомат, кыймылдаткычтын көлөмү 1.5. Айдоочуда коопсуздук жазуу бар, подлокотник дагы, кондиционер печка. 350 миң сом деп атат. Айтылышпас. Hyundai Getz рестайлинг. 2005 кыймылдаткычтын көлөмү 1.1. Механика экен.
400 000 сом. Салон көрсөтүп койлу. Кондиционер печка, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар, корректировка фар. Бирок айнектери жөнөкөй көтөрүлүп түшүрүлөт айланмада. Kia Morning 2015, коробка автомат, кыймылдаткыч көлөмү 1 куб, эсин байланыш номери 755 11 111 737 экен. $7700 деп атат. Заводской монитор, мультируль, климаты автофункциясы менен мындай электронный дисплейде, отургучтары кара кожада, жылытуу системасы отургучтарында болуш керек эле, мынакей бар. 4 айнектен электро көтөргүчтүү. Старт, стоп. 7700 дедик. Айтмакчы, камера, партрониктер дагы бар. Chevrolet Spark. Туманиктер бар. Төртөңгүлөтөн жайкы ушундай куюлган дистерде. 2014, кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб, коробка автомат. Заводской газ экен. Партрониктер. Камера көрүнбөйт, жок, монитор жок окшойт анда. Так, салон көрсөтүп коелу. 4 айнектен электро көтөргүчтүү, мультируль, рулю да кожа, отургучтары кожа, подлокотник бар экен, 520 000 беле? 520 000 сом. Канча деп атасың? $7,500. Hyundai Avante 4. 2008. Кыймылдаткыч көлөмү 1.6. Бензинби же газбы? Бензин экен. Монитор бар, мультируль. Подлокотник. Багажник, мини-спойлер. Камера, партрониктер. Honda Fit, американец. Канча деп атасыңар? $8,000. Круиз контроль, мультируль. 2009, кыймылдаткычтын көлөмү 1.5, коробка автомат, бул толук калымдуу автомат, вариатор эмес. $8,000. Mercedes-Benz A-класс. 2003, коробка автомат, кыймылдаткычтын көлөмү 1.6. Бензинби? Бензин экен. Партрониктер. Салон көрсөтөйүн. 4 айнектен электро көтөрүштө, партрониктерди өчүрүп жандыруу, кышкы жайкы режимге которуу коробкаларын, электро күзгүлөр, система стабилизация дифференциалов. Жакшы эле, подлокотник. Эң кызыгы, баасын деле мында каранда жакшы эле айтып атат. 230 000 деп атасыңар, айтылыш баасы. Анан мен машина кези каналынан кардар чыгып калышы мүмкүн. Биринчи техникалык жагынан айталы, жакшы элеби машина? Жакшы эле. Чыгымы жокпу? Коробкасы кичине мая. Коробкасына мая калды. Ошо жагын каратыш керек, Жакшы. Анан эми колго тээр баасын сурап коеюн, эми биздин каналдан да бирөө сатып алышы мүмкүн, телефон чалып. Ошого. Акыры 200 беребиз. 200 000 сомго, жакшы. Ош шаарында эле болобу? Ош шаарында эле болот. Жакшы. Көз салып коюңуздар. 559 69 00 91 номеринде. Болтур, ийгилик, жакшы сатып алла. Так. Колос. Колосту канча деп атасыңар? 345. 345 000. 2002, кыймылдаткычтын көлөмү 1.5. Механикабы? Механика экен. Гэтспи?
Getsin da бар дейт, тартып коелу. 4 дөңгөлөк айтмакчы жайкы салон көрсөтүп коеюн анда. 4 айнектен электро көтөргүчтө, кондиционер печка, мульти-роль, айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Айтмакчы, мына люк дагы бар экен мында. Эми Getz канча болуп атат? 380 миң жакындаштырып айтканымда деп атат. Так, коробка автомат экен, Жок, мындай көрсөтүп коерам, бар ал. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар, алдыңкы жүргүнчүдө дагы, алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө. Европадан экен. 2004 кыймылдаткычтын көлөмү 1.4. Эсин байланыш номер 225 00 22 02. Kia Morning 2012 коробка автомат, кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб, туманниктер бар, үзгүлөрүндө повторитель поворота, парктрониктер, камера жок экен. Так, салонда бир көрсөтүп коелу. Полный комплектация. Круиз контроль бар, мульти-роль, рульдун жылытуу системасы, жана руль өзү да кожа экен. Антизанос, өчүрүп жандыруу, климат автофункциясы менен, электрондуу монохромдуу дисплейде, пробеги 331.549 километр, $7.000 деп атасыңар, Люк дагы бар экен айтмакчы. Эки азыр катар-катарынан эки универсал лосетин көрсөтөм. Онда газ дагы бар окшойт, Газ дагы бар экен. Ушу. Так, күмүш түстөгүдөн баштадык. 2006 кыймылдаткычтын көлөмү 1.6, коробка механика. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, кондиционер печкада, мынаки газдын ошол датчиги. Так, өкөн тең баасы 400 миң сом. Экинчи лосети кайрылал, бунда туманниктер бар. 2005 кыймылдаткычтын көлөмү 1.8. Так. Бунда уже 4 айнектен электро көтөрүштө, блокировкалар менен, мульти-роль, рулюдагы кожа, климатта автофункциясы менен, подлокотник бар. Так, электро күзгүлөр 400 миң сом. Так, анан дагы бир лосети, дагы бир универсалдар тизилип алсыңар, бир жерде. 2004 кыймылдаткычтын көлөмү 1.8, коробка механика. Бунда климатта, подлокотник бар, кожаный руль. Басын айтыңыз сиз. 480 миң бе? 400 миң сом, Үчөө тең 400 миң сомдон экен да, кыскасы. Баалары окшош экен. Так, могу жерде Avanta 3 сатылыптыр да. Avanta 3 канчага сатылды? 240-ка сатылды. Жылы канча? 2001. Сатылды böyle. 240-та сатылыптыр. Коробка автомат экен, Жакшы. Мына ушул Avanta 3. Deo Lacetti 2004, кыймылдаткычтын көлөмү 1.5, коробка автомат 350 миң сом. Toyota Corolla'ны тартпай калдык. Бул жерде Suzuki турат. Suzuki'ni тартып койчу. R-вагон беле? R-вагон 2002, кыймылдаткычтын көлөмү 1.3, коробка механика. Канча деп атасыңар? 240 миң кеми бар дейт. Мынаки. R-вагон плюс деген экен. Салон көрсөтүп болду. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Жок, алдыңкы жүргүнчүдө бар экен отура. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, кондиционер бар,
жакшы. Ошол Toyota Corolla'ны мындан алдыбыздан чыкпады. Кудай бурса кийинки чыгарылыштарда тарткан аракет жасайбыз. Видеобузга лайк басып туруңуздар. Бул видеобуз кызыктуу болду деп ойлойм. Себеби мына күйүүчү май кымбаттаган кезде ушундай аз жеген, аз күйүүчү май талап кылган мундалар актуалдуу болот. Башка видеолорубузду дагы көрүңүздөр. Кудай бурса ар түрдүү, ар маркадан тарткан аракет жасадык бүгүн.